Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү пара талап кылуу фактысы боюнча кармалды. УКМК тарабынан Талас облусунун аймагында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин аныктоо жана бөгөт коюуга багытталган ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Тайсон Кайманатовар ЦМЖ пара талап кылуу фактысы боюнча кармалды. Ал Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун атынан Талас шаарынын кароочусу болгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында ЦМЖ унаа мектептин мугалими АБАны ага карата болгон компроматтык маалыматтарды ички иштер органдарынын жана УКМКнын кызматкерлерине берем деп коркутуп, кысым көрсөтүп, 70 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылганы аныкталды. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында опузалап талап кылынган сумманын 30 000 сомун алуу учурунда кармалып, Талас облусунун ИИБнин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошол эле учурда өздүк тинтүү учурунда ЦМЖдан жалпы салмагы 20 граммды түзгөн кочкул жашыл түстөгү өзгөчө жыты бар зат табылган. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.